Саламатсыңарбы балдар? Biz бүгін сілер менен өтүнүч сөздөр деген тема боюнча түшүнүк алабыз. Сабактын максаты. Кебинде илептүү жана суроолуу сүйлөмдөрдү туура айкаштырууга көнүгө беришет. Тема аркылуу окуучулардын кыялдануусу, ой жүгүртүүсү, кыргыз тилинде болгон кызыгуусу калыптанат жана кыргызча сүйлөөгө кеби өсөт. Кичипейилдүүлүккө, улууну урматтоого, кичүүнү ызаттоого, тазалыкка тарбияланышат. Кана балдар, өтүнүч сөздөр айтып коесузбу? Бөлүүгө болобу? Түшүндүрүп коесузбу? Көрсөтүп коюңузчу? Берип коесузбу? Улуксатпы? Бул сөздөр өтүнүч сөздөр. Кана балдар, бардыгыбыз тең өтүнүч сөздөр деген теманы ачабыз, барыбыз тең биринчи көнүгүүгө көңүл бурабыз. Бардыгыбыз тең окуйбуз. Эже, мага китеп берип коесузбу? Кайсы китепти? Мага кыргыз эл жомоктору керек. Ана барыбыз тең окудукпу? Андан кийин экинчи сүрөт боюнча көңүлүбүздү бурабыз. Барыбыз тең экинчи сүрөт боюнча. Байке, мага туз берип коюңузчу? Тамактын тузу жок бекен? Тузу аз экен. Андан кийинки сүрөттү карайбыз. Агай, мага бул тапшырманын түшүндүрүп коесузбу? Кайсы тапшырма экен? Мына бул 25-чи көнүгүү. Андан кийинкисин окуйбуз. Айтып коюңузчу, Куурчак театрына кантип барсам болот? Азыр солго бурулсаң, чоң имарат турат. Ошол Куурчак театры. Акыркы сүрөт боюнча окуйбуз. Мага жардам бергиле. Көрдүңөрбү? Бул бардыгы тең өтүнүп атат. Өтүнүч сөздөр. Кана балдар, бардыгыбыз тең күндөлүгүбүздү ачабыз. Үй тапшырма жазып алабыз. Бардыңар тең өтүнүч сөздөр деген тема боюнча экинчи көнүгүүнү жазып алабыз. Үйдөн экинчи көнүгүүнү көчүрүп гана жазып келебиз. Саламатта калгыла.